Мэриянын карамагындагы Бишкекте жүргөн 192 автобус жарактан чыгып, чыгыш талкууга кеткен жатат. Учурда документтерин даярдап, андан соң унааларды кескилешет. Документтери ушул жылдын аягына чейин даяр болуп калышы мүмкүн. Бул автобустар жөн гана автобустар эмес, саясий мааниге ээ автобустар. Анткени Нариман Тулеев мэр болуп турган кезинде 450 автобусту алып келген эле. Азыркы учурда мынтип көбү жараксыз абалга келди. Эмне себептен мындай жараксыз абалга келди? Анткени баары тең 2008-2010 жылдары алынган Кытай техникалары жасалышы сапаты жагынан начарыраак болгон дейт адистер. Сырткы кузовунан тарта, ички аппараттарына чейин тез бузула берген. Бузулган техниканы оңдогон усталардын айласы кеткен. Анын үстүнө 6 жылдык мөөнөттө жасалган экен. Болбой эле соңку 4 жыл ичинде оңдоп түзөп, жамап жаскап келишкен. Приходит в негодность именно сам корпус. Бул автобустар мөөнөтүн аяктап бүтүп калган. Быйыл 10 жыл болду. Потолокторунан тарта сырткы темирлеринен бери болбой калды. Сыртын улам шпаклевкалап сыртап коюп жүрдүк. Кээ бир жерлери чирип, кайрадан оңдоого туура келет. Ошентип отуруп, учурда такыр эле болбой калды. 192 автобустун ордун кайсы автобустар менен толукташы керек эми? Ансыз деле автобустар жетпей жатат. Учурда 350 гана автобус көчөдө жүрөт. Талап боюнча 800 керек. Ушул жылы автобустарды алууну пландаштырууда. Азыр планируется где-то 300-400 автобуска аракет кылып атабыз. Документтерин бүтүрүп ошо могу жылыга чуркап жүрөбүз да. Автобусту алып келгенге Бишкекке. Бирок буга чейин Россиялык Газпром Кыргызстан ишканасы жана бир катар ишканалар менен шаардык бийлик келишимге кол коюп, 350 автобустун ар бирин 10 миллион сомго, жалпы 3,5 миллиард сомго алары айтылган. Андан соң бул иштер соңуна чыкпай калган деген имиштер тарап кеткен. Бүгүн шаар жетекчиси бул маалыматтарга чекит коюп, тендер өткөрүлүп, уткан компаниялардын техникаларын алаарын билдирди. Бүгүнкү күндө тендерди объявить элекпиз. Ошо тендердин закон негизинде ошол канча 375 болуп калабы, же 400 автобустан ашып кетеби, ошол тендердин негизинде ал так саны такталат ал автобустардын. Бирок биз бүгүн ошол бүгүн мамлекеттеги баягы мамлекет башчылары да бизге талап коюп, жана өзүңүздөр көргөндөй премьер-министр да айтып кетти. Биз өзүбүзгө да ошондой багыт койдук. Бүгүнкү күндө болгон күч аракеттерибизди ошол автобустарды алып келүүгө план коюп атабыз. Бирок конкреттүү түрдө договорго кол коюла элек. Газ менен жүргөнүн эң негизгиси сапаттуусуна көңүл бөлөөрүн кала бийлиги билдирүүдө. Ал эми ушул тапта жүргүнчүлөрдү тейлеп, жүргөн автобустардын дагы эскилиги жетип, оңдоп түзөгөндөн тажап калышыптыр. Шаар бийлиги абалды кантип жөндөр болду экен? Буга чейин Кытай автобустары келгенде айрымдары мөөнөтүнө жетпей бузулуп калган эле. Буга байланыштуу мурдагы мэр Нариман Тулеевке кылмыш ишин козгоп, абакта жазасын өтөп, эркиндикке чыккан. Улукбек Кутманбаев, Адилет Марсбеков, РТВ Медиа.